Арыбаңыздар. 25 октябрда эмне болот экен? 25 октябрдан баштап затмение. Ноябрдын орто чендерине чейин коридор затмений. Бул эми астрологический жагынан караганда катуу караса болот, бирок жалпак сөз менен айтканда, жалпак тилге которгондо ошол нерсени билгенге керекпи деген суроо. Бир эле нерсе. Азыр көп фейковый информация болуп атат. Ошол информацияны туура анализ кылып, көп берилбей, эмоцияга көп берилбей, анткени эмоция кеткенден кийин адам ошол эмоция менен кайра ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Энергияларды жоготупчу. Анткени мисалы үчүн ыраазы болсоң, бирдемкеге сүйүнсөң, тынч абалда болсоң, энергияларың баары жакшы, позитивный настроение алып келет. Эгер ошол эмоцияга берилип, мындай кыйын, татаал, оор информацияны кабыл алсак, адам өзү менен өзү оор болуп, кадимкидей өзүндөн кетип аткан энергия кетет. Бирок бул биякта бир нерсеси бар. Диндерде жакшы айтылат бул маалымат. Жин кирип кетти депчи. Демек көзгө көрүнбөйт. Вроде кулакка угулбайт. Бирок бул баягы кайып дүйнөдө белгилүү нерсе. Кайып илим менен ким алектенип иштешсе түшүнөт эмне жөнүндө сөз болуп атат. Бул жин кирип кетти дегенге, мүмкүн мындай обобщенный түшүнүк. Бирок бул нерсе адам минуска кирип кеткенде, ошондо баягы эмоцияга берилип, жини келип атат, урушуп атат, кыжырланып атат, көз көрө албастык болуп атат, бирөөнү кызганып атат. Ошол нерсе менен ошол энергияга, ошол эле жиндер деп коеюнчу, ошолор ошондой эмоцияга алып келишет. Анткени баягы адам өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен ушундай сущностторго киргенге, жиндерге деп коеюн кайра, ошолорду киргенге жол ачып берет да. Анан макул кире бергиле, мен жиним келип атат, мен урушуп атам, мен бирөөнү көрө албай атам, бирөөнү жек көрүп атам, бирөөнү каргап атам деген нерсе менен жол ачылгандан кийин, эшиктердин баары ачылгандан кийин, аяка бир нерсе кирбейт, көп нерсе кирет. Алар киргенден кийин энергия жетиштүү эмес да. Анан энергия жетишпегенден кийин сөзсүз ошол адамды кайра урушка алып барат, кыжырга алып барат, агрессияга алып барат. Бизде мындай болуп атат, маалымат аябай көп болуп атат, ар кайсы тармактан келип атат. Ошол информация берилгенден кийин, адам уже өзүнүн эмоцияга берилгенден кийин, өзү түшкөндөн кийин, ошондо массовый баары ушундай маалымат угуп атып, баары эле ушундай негативный эмоция берилип атат да. Ошондо массовый съем энергия жака түшкөндөй болуп калат да. Анткени бул процесс азыр мындай жөзөкөй оңой эмес. Эгер мурун адам өзү менен өзү эле болуп жүрө бергенде чыгарса болот эле, азыр массовый психоз болуп атат. Анткени биринчиден күз келди, бул күздө обострение. Экинчиден энергиялар башкача иштеп атат. Баягы ааламдык мыйзамдар күчкө кирип атат. Демек эски программада, эски матрицада болгон программалар азыр жокко кетирип атат. Жокко кетиргенден кийин адамдын ичинде баягы агрессия, жаман нерселер, жаман ойлор, жаман ниеттер, жаман пейилдер ошолор өйдө
көтөрүлүп азыр могу пространствода баягы учуп жүргөндөй болуп атат да. Анан адам ошо минуска кирип кеткенден кийин ошол пространство кадимкидей эле ошо адамды баягы оболочка кылып, баягы жумуртканын тышындай болуп адамды өзгөчө курчап, өзгөчө ошо башка тарапка алып кеткенге аракеттер болот. Демек ошон үчүн ошондой нерсеге кирип кетпеш үчүн анткени азыр баягы бөлүнүү болуп кетпедиби, бирөө жарык болуп атат, бирөө караңгы болуп атат. Ошол караңгынын арасында жарык болуш үчүн өзүңдү тынч алып жүрүшүң керек, эч кимге эч кандай эмоцияга берилбей баланс болуш керек да. Ошон үчүн азыр болуп аткан нерселер могу 15 ноябрга чейин бул коридор затмений, ал коридордон дагы көп нерселер ачыкка чыгат, көп нерселер кызыктуу, түшүнүксүз, аябай жашылган, катылган сырлардын баары сыртка чыгат. Ошол сырларды туура түшүнүп, туура кабыл алып, ошол нерселерди туура багыт менен колдонууга аракеттер болуш керек. Демек бул ураган башталды. Ошол урагандын ичинде болгондо кайсы жакка алып кетет, кайсы жактан ыргытат. Ошондо эң мындай безопасный жер ошол центрдин ичи болуп атат. Ошол центрдин ичинде болуш керек болуп атат. Центрдин ичине качан батабыз? Качан өзүбүз тынч кармап, өзүбүздүн балансыбыз болгондо. Демек эч кандай коркунуч болбош керек. Тынч карап, информацияны анализдеп, баарын түшүнүп, баарын көрүп, баарын туура багыт менен басып, ушундай минусовой эмоцияга берилбеш керек. Калган баарынан өтөбүз.